Өзбекстандын чегарачылары Кыргыз Республикасына тиешелүү 150 гектар жерин казык кагып, өз алдынча тиешелүү документтери жок эле басып алышкан. Бу тууралуу видео тасманы жергиликтүү тургундар тартып, интернет желелерине жүктөшкөн. Алардын айтымында Кыргызстанга караштуу Жалал Абад, Сузак, Карадария, Акмечит аттуу кыргыз жерлерин Өзбекстан келип басып алса да, кыргыз бийлиги тарабынан эч ким аталган окуя болгон жерге келген эмес. Айыл башчысынын жардамы менен алардын КАМАЗын алып токтотуп коюшкан. Видео тасманын авторунун айтымында, ошол жердеги көпүрөнүн аймагы мурда кыргыздарга караштуу болсо, азыр өзбек тарапка өтүп кеткен. Ошондо азыркысы менен жалпы 300 гектар жерди Өзбекстан ээлеп алган. Биздин заставанын башчысы Исмаилов Арзымат жок. Биздин аскерлерден 2-3 гана жүрөт. Өзбек чегарачылары автоматтары менен келишкен. Союз убагында кыргыз тарап азыр алдырып жиберген жерлерге судан, жүгөрү, беде эгип жүрүшкөн. Алар кыргыздардын үлүш жерлери болуп, дыйканчылык кылып келишкен. Ошентип, мамлекет тараптан аким же башка бирөө келген жок. 150 гектар жерди тарттырып жибердик дейт жергиликтүү тургун. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстандын 150 гектар жеринин мына Өзбекстан келип, арык казып тосуп алды. Карадариянын Акмечит участкасынан. Ал жерден Кыргызстандын жеринде алып койду. Мамлекет эч кандай жардам кылган жок. Мында солдаттар менен турат. Эл чыгып, мынакей элдер өзү оны КАМА немесин токтотуп ошол жерге тургузуп койду. Жеңиш анын автоматын ал деңиз. Айыл башчыбыз ушул жерде, Латвака. Ошо кишинин жардамы менен келип, мынакей токтотуп турат трактор. Эч кандай кагазы жок, келип туруп эле казыкты кагып, кыргыз мамлекетинин жерин алып атат. Чегара кайсыл жерде өзү чегарасы? Чегарасы Жумашева кайда чегара өзү? Чегара көпүрөктүн каягынан келет, көпүрөктүн каягынан. Мына Өзбекстандын көпүрөгү. Көпүрөктүн эки көзү ham бизге карайт эле. Суу өтүп аткан көздөрүбү? Балык көл ортосунда. Онда мына жерден бир 300 гектар жер өтүп кетти анда. Сондай да жазып жаратып. Мынакей элдин жерлерин алып, мына солдаттары кирип эле, солдаттары өздөрү эле тосуп алат. Биздин войсканын солдаттары жок. Исмаилов Арзымат деген таластык жигит мына жок. Ошол жердин заставанын начальниги. Ана биздин солдаттар мына жерде 2-3 жүрөт бечаралар. Анасынан тартып калган, көрүнүп атат, пулемет менен турат. Мынакей автоматтары менен турат, немелери менен турат. Сайда илгери колхоз маалында ушул жерден чарбаларга жүгөрү, судан беде кылып экчиле. Кийин шалпайга уруксат берип, шалпай эгилип атат. Бул кыргыз мамлекетинин жери болчу. Мына казган жерлери мынакей. Ошондо бизге мына кидет эч нерсе калган жок. Мынакей үлүштүк жерлерибизди ham алып койду. Аким жок, же башкасы жок. Иманека сүйлөштү? Иманека. Мына жерден элдер келди.